Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Москва жана Москва областындагы Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Бүгүнкү биздин маалымат ролигибиз болсо 15 июнда массалык депортация болот деген сөзгө маалымат. Барыбызга белгилүү болгондой, жакында Межпарламенттик ассамблеяда Россия Федерациясынын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой айтты эле, эгерде Россия Федерациясында бир нече миллион нелегалдуу мигранттар бар экен, ошолор эгерде өзүнүн документтерин тууралабаса, биз аларды массалык түрдө депортация кылабыз деген сөздү айтып кеткен. Аны ар кайсы мекендештер ар кандай кабыл алды. Мен силерге жөнөкөй жалпак сөз менен жеткизип коеюн. Эч кандай паникага калтырбай эле, коркпой эле коюңуздар. 2018 жылы, 2019 жылы киргендер сөзсүз чыгып кетиш керек экен деген эч жерде жазылган жок. Ал туура эмес маалымат. Эгерде сиздер Кыргызстандын жараны болуп Евразийский экономический союздун өкүлүбүз, келишим трудовой договоруңуз мүнөтсүз болсо, регистрацияңызды 1 жылга болобу, 5 жылга болобу, 3 жылга болобу узарта берсеңиздер болот. Регистрацияңыз туура болсо 18 жылы келдиңизби, 19 жылы келдиңизби, айырмасы жок. Эгерде сиздердин 15 мартка чейин 2021 жылдын регистрацияңыз туураланбай кала турган болсо, эгерде легалдуу туура жерде регистрация каттоого турбасаңыз, анда чыгып туруп кайра Россияга кире берсеңиздер болот. Эч кандай бул жерде массалык депортация болот экен, бүт баары чыгыш керек экен деген сөз жок. Ошон үчүн паника калтырбаңыздар, туугандар. Биз дагы ушундай маалыматтарды силерге жеткиргенге аракет кылып турабыз. Болгон эле бул жерде айтылды, туура эмес легалсыз жүргөн мекендештер легалдашып алгыла деп. Ушул эле. Эгерде документтер туура болсо, эч кандай депортация, эч кандай выдворение болбойт. Сак саламат болуңуздар мекендештер, жалпак тилде сиз менен дагы маалыматты бөлүшкөнгө даярбыз. Ден соолук болуңуздар.